Бисмиллахир-рахманир-рахим. Урматтуу тугандар, сиздер билет билеңиздер, Кур'ани Каримди бир канча ылдамдыктар менен окуу дурус экендигин. Менимче бүгүнкү сабагыбыз абдан кызыктуу болчудай. Билесизби эмнеге? Анткени бүгүн биз Кур'ани Карим канча ылдамдыкта окулат жана кандайча окулат, мына ошол тууралуу кеңири таанышып өтөбүз. Албетте, туура айттыңыз. Мына ошол себептен урматтуу тугандар, бул кызыктуу сабактан толук пайда алуу үчүн сабактын акырына чейин биз менен болуңуздарды сунуш кылабыз. Кыраат жана тажвид илиминдеги көрүнүктүү алымдардын бири, өз заманында каарылардын устазы деген намга ээ болгон Имам Жазари рахматуллахи алейхи Тайбатун Нашр фил Кираатил Ашрату китебинде Кур'ани Каримдин ылдамдыгын баяндап мындай деген: "Ва юқраул Кур'ану бит-тахқиқи ма' хадерин ва тадвирин ва куллун муттаба'." Мына бул сөздөрдөн Имам Жазари рахматуллахи алейхи Кур'ан окуунун 3 ылдамдыгын баяндады. Биринчиси ат-тахқиқ, Кур'ани Каримде шашпай жай окуу. Экинчиси ал-хадр, Кур'ани Каримди тез окуу. Ал эми үчүнчү ылдамдык ат-тадвир, орточо ылдамдык менен окуу. Анда эмесе бул ылдамдыктардын ар бирине кеңири токтоло кетейли. Биринчи ылдамдык азыр айтып өткөн эле бул тахқиқ ылдамдыгы. Тахқиқ дегени тажвид эрежелерин толугу менен сактаганча Кур'ани Каримди абдан шашпай жай окууну айтабыз. Эми ушул учурда ар бир тыбыштын махражы жана сыфаты толугу менен билинет. Гунналар болсо көпкө чейин кармалып, маттар болсо узун өлчөмдө созулат. Эми ушул тахқиқ ылдамдыгы менен түшүнүү дагы да жеңил болуусу үчүн адам баласы мисал менен жакшы түшүнөт дегендей, сынкары сиз бизге Кур'ани Каримден Каусар сүрөсүн тахқиқ ылдамдыгы менен үлгү катары окуп берсеңиз. Аузу биллахи минаш-шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инна а'тайнакал каусар. Фасалли ли раббика ванхар. Инна шани'ака хувал абтар. Алла разы болсун. Мына окулган бул окулушта тахқиқ ылдамдыгы кандай болот экендиги туурасында бардыгыбызга бир жакшы үлгү болуп бере алды деп ойлоймун. Ал эми Кур'ани Каримдин экинчи ылдамдыгы ал-хадр. Хадр дегени Кур'ани Каримди тез окууну айтабыз. Бирок хадр ылдамдыгы менен Кур'ани Каримди тез окуган учурда тажвид эрежелерине толугу менен көңүл бурулуш керек. Бирок маттар тезирээк созулуп, гунналар көпкө кармалбайт. Жана бул окулуш көбүнчө Кур'ани Каримди кайталап жаттап жаткан учурларда кездешет. Ошондой эле ыйык Рамазан айында таравих намаздарында дагы кездешет. Анда эмесе бул хадр ылдамдыгы баарыбызга айдай ачык жана түшүнүктүү болуусу үчүн алыкары сиз ушул эле Каусар сүрөсүн бизге хадр ылдамдыгы менен үлгү катары бир окуп берсеңиз. Аузу биллахи минаш-шайтанир-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инна а'тайнакал каусар. Фасалли ли раббика ванхар. Инна шани'ака хувал абтар. Алла разы болсун. Өтө жакшы окудуңуз. Эми баарыбызга менимче бир суроо туулушу мүмкүн. Бул ылдамдыктарына тезирээк окусак болобу деген. Албетте болот. Тажвид эрежелерине көңүл буруп, канчалык тез окуй алсаңыз, ал хадр ылдамдыгына кошулат. Бирок негизги маселе тез окуйм деп тажвид эрежелерине көңүл бурулбай калбаш керек. Анткени алымдарыбыз мындай окуудан тыйган жана дурус эмес деген. Ал эми Кур'ани Каримдин 3-чү ылдамдыгы ат-тадвир. Тадвир деген орточо ылдамдыкта окууну айтабыз. Ачыктап айтканда, бул тадвир ылдамдыгы тахқиқ сыяктуу өтө жайдагы эмес, хадр сыяктуу өтө тездагы эмес, ушу эки ылдамдыктын ортосундагы орточо ылдамдыкты ат-тадвир деп айтабыз. Анда эмесе бул ылдамдыктагы баарыбызга түшүнүктүү болуш үчүн силерге үлгү катары тадвир ылдамдыгы менен окуп берем. Аузу биллахи минаш-шайтанир-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инна а'тайнакал каусар. Фасалли ли раббика ванхар. Инна шани'ака хувал абтар. Мана ушинтип биз Кур'ан окуунун 3 ылдамдыгы менен тең таанышып өттүк. Эми бир суроо келиши мүмкүн деп ойлоймун. Ушул ылдамдыктар иштен кайсы ылдамдык менен Кур'ани Каримди окуу жакшыраак деп. Албетте бул суроого жооп катары алымдарыбыз өз сөздөрүн айтып кеткен. Кээ бир алымдардын көз карашына Кур'ани Каримди тахқиқ ылдамдыгы менен окуу жакшы болсо, ал эми кээ бир алымдардын көз карашына Кур'ани Каримди хадр менен тез окуу жакшыраак. Эми эмне себептен Кур'ани Каримди хадр менен тез окуу жакшыраак?
Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн куттуу хадисинде мындай деп айткан: "Ман кара харфа мин китабиллахи фалаху бихи хасанатун вал хасанату би'ашри амсалиха." Кимде ким Кур'ани Каримден бир тамга окуй турган болсо, ага бир сооп берилет. Ал эми ал сооп болсо, 10 соопко барабар болот. Мына ушул хадисти далил карманып, Кур'ани Каримди хадыр ылдамдыгы менен тез окуп, кыска убакыттын ичинде көп окууга жетишип, көп сооп Аллах деп айткан. Мына ошол себептен бул алымдардын көз карашында Кур'ани Каримди хадыр ылдамдыгы менен окуу жакшыраак болуп эсептелет. Ал эми имам Абу Амр Дани, имам Газали, ошондой имам Жазари рахматуллаху алейхи сыяктуу тажвид жана кыраат тилиндеги көрүнүктүү алымдарыбыз тахкык ылдамдыгын жактырышкан. Анткени Кур'ан окуунун негизги максаты ага маанилерин ой жүгүртүп амал кылуу. Ал эми бул нерсеге биз Кур'ани Каримди шашпай, жай окуган учурда гана ой жүгүртүү мүмкүн болот. Ошондой эле тахкык менен Кур'ани Каримди шашпай окуганын дагы бир чоң пайдаларынын бириси, Кур'анды шашпай окуган учурда тажвид эрежелерине толук менен көңүл бурулат. Жана сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дагы Кур'ан окуган учурда ар бир тамгага толук көңүл буруп, шашпастан жай окуйт эле. Бул тууралуу Умму Салама энебизден Абу Я'ла рахматуллаху алейхи табиин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Кур'анды кандай окуйт эле деп сураганда, Умму Салама энебиз кыраатан муфассарatan харфан Кур'ани Каримди ар бир тамгаларын ачык даана чыгарып окуйт эле деп сыпаттаган. Мына ошондуктан алымдарыбыз Кур'ани Каримди тахкык ылдамдыгы менен ачыктап айтканда шашпай жай окуган жакшыраак деген. Машалла, Алла разы болсун. Эми сабактын акырында буга чейин айтылган сөздөрдүн баардыгын бир катар жыйынтап койгон болсок, жалпысынан караганда Кур'ани Каримди 3 ылдамдык менен окуу дурус. Эми ошол 3 ылдамдыкты ишен кайсы ылдамдык менен окуу жакшыраак? Бул тахкык ылдамдыгы. Албетте кээ бир учурлар болот, ал учурларда Кур'ани Каримди тадвир же болбосо хадыр ылдамдыктар менен окуу жакшыраак болуп эсептелет. Мисал алып турган болсок, ошол учурлардын бири бул Рамазан айында таравих намаздарында. Көпчүлүк учурда таравих намаздарында хадыр же болбосо тадвир менен окуу жакшыраак болуп эсептелет. Мына ошентип урматтуу туугандар, бүгүнкү биздин Кур'ан окуунун ылдамдыгы тууралуу сабагыбыз өз соңуна келип жетти. Аллах таала баарыбызга Кур'ани Каримди туура талаптагыдай тартил менен окуганга мүмкүнчүлүк берсин. Ва ахиру дa'wana анил хамдулиллахи rabbil alamin.